Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү биздин өтө турган темабыз тактооштордун жазылышы. Бүгүнкү числону жазып, темабызды жазып алабыз. Тактооштордун түзүлүшү боюнча биз экиге бөлүп алганбыз. Жөнөкөй тактооштор жана татаал тактооштор деп. Жөнөкөй тактооштор бир гана сөздөн түзүлөт. Ал эми эки же андан ашык сөздөрдөн түзүлгөн татаал тактооштор төмөндөгүдөй жазылат. Аларды биз 3-4кө бөлүп карайбыз. Биринчиси карама-каршы маанидеги кош сөз катарында айтылган тактооштор арасында дефис коюлуп жазылат. Аларга мисалы: ары бери, бүгүн эртең, өйдө төмөн, аздыр көптүр, жай ылдам, эртели кеч, күндөп түндөп жана башкалар. Экинчиси уңгу түрүндө кайталанган жана айрым мүчөлөрдүн жардамы аркылуу кайталанып айтылган татаал тактооштор арасында дефис коюлуп жазылат. Мисалы: бат-бат, тез-тез, кээде, кез-кезде, аз-аздан, ылдам-ылдам. Үчүнчүсү кошмок сөз катарында айтылган тактооштор арасында эч кандай белги коюлбай, ар башка жазылат. Мисалы: ар качан, ар дайым, ар убакта, ар күнү, бир кезде, бир маалда, бир паска, ар жылы, эч убакта жана башкалар. Төртүнчүсү сын атооштун ыраак мүчөсү уланган тактооштор созулуп айтылышынча жазылат. Мисалы: кечирээк, эртерээк, жанараак, ананыраак, жогорураак, азыраак, тагыраак, батыраак жана башкалар.